Эл үмүтү аракетте. Жаштар революциялык эмес, эволюциялык жолду тандайт. Мындай урандар бүгүн Ош шаарында аянтчага чогулган Эл үмүтү социал-саясий партиясынын курамынын эл менен болгон жолугушуусунда жаңырды. Жаштардан түзүлгөн Эл үмүтү социал-саясий партиясынын сабында укук коргоочу, дарыгер, журналист, мугалим, жаш ишкерлер бар. Алар ар бир тармакты билген адис катары көйгөйлөрдү өз программаларына бекитишкен. Эл үмүтү социал-саясий партиясынын негизги максаты бул 30 жыл аралыгында өлкөдө орун алган системаны түп тамыр менен талкалоо. Бул багытты ишке ашыруу үчүн жаш адистер чогулган. Программабызда 5 багыт менен кетип баратабыз. Багыты биринчи багыт бул экономика. Экономикабыз көтөрмөй сайын эч кайсы тармак көтөрүлбөйт. Мен өзүм ички иштер органдарынан келген кызматкермин. Ар бир тармакта эмне орчундуу маселелерди аябай жакшы билем. İçinden de bilem. Экинчи маселеси саламаттык сактоо системасына эволюция жасоо. Үчүнчү маселе билим берүү тармагына эволюция жасоо. Төртүнчү багытыбыз бул чек ара маселелери бүгүнкү күндө биздин бир тууган боордошторубуз Баткендеги элибиз Шыр деген эле 36 жараныбыз каза болуп калды. Түнү менен уктап атканда кандай кайгы менен, кандай капа менен жатышы бул бир гана ошолорго белгилүү, бизге да белгилүү. Ал багытта дагы делимитация, демаркациялоо маселеси боюнча иш программаларыбыз бар. Бешинчи маселеси агрардык жана фермердик чарбачылык маселеде эволюция жасоо. Ош шаарынын тургундары менен болгон жолугушууда Эл үмүтү социал-саясий партиясынын ар бир талапкери жашоочуларга социалдык маселелерди чечүү багытын айтып, келечекте алар өздөрү аткара турган максаттары менен бөлүшүштү. 3-4-5-6 жашты коюп алып, шагырап, баягы эскилер келатат. Баягылардан баарыңыздар тажадыңыздар. Мына ошол баягылар үчүн альтернатива катары Эл үмүтү саясий партиясы алдыңыздарга келди. Мына Бишкекте, Ош шаарында, жалпы Кыргызстан боюнча курамыбызда бир дагы эски саясатчы жок. Бир дагы булганган киши жок. Бары өз маңдай тери менен, чындык үчүн, өз тармагында эмгек өткөн инсандар, жаштар келе жатышат. Мына ушул жаштар өзгөртүү үчүн келе жатышат. Оңдоо үчүн келе жатышат. Бизде ушул коопсуздукка байланган коопсуз шаар долбоору кирди. Сиздер азыр жакшы түшүнбөйсүздөр. Анткени сиздерге коопсуз шаар долбоору ишке кире элек. Муну Бишкек шаарындагы биздин мекендештерибиз абдан жакшы түшүндү. Бул көйгөйдү биз мына 1 жылдан бери иликтеп келатабыз. Бир топ мыйзам бузган фактыларды коомчулукка алып чыктык. Анан күрөштүк, күчүбүз жетпеди. Айттык, тилибиз өтпөдү. Мына ошон үчүн биз шайлоого баратабыз. Эл үмүтү социал-саясий партиясынын сабында аял талапкерлер да бар. Алардын бири дарыгер Элнура Жумашева бүгүнкү күндө Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу пенсия жөлөк пулдарынын аздыгына жана билим берүү, медицина тармагы аксап жаткандыгына токтолуп, бул багытта элге жеңилдетилген программаларды иштеп чыгуу сунушун айтты. Мен өзүм педиатр врач болуп иштеймин. Ар күнү аял кишиден көйгөйлүү ушул Кыргызстанда болуп жаткан аз да болсо бир проблемаларды укканга туура келет. Менин негизги девизим эне аман, бала аман, анан эл аман болот да. Медицинада эң көйгөйлүү азыркы учурда аксап жаткан суроолордун хотя бы 30%-ин көтөргөнгө күчүм жетет деп мен ушул Эл үмүтү саясий партиясын тандап бара жатамын. Кечегиде көрдүңүздөр ковид учурунда 6 айлап карантинде жаттык. Ошол учурда эшиңерди каккылап бир жаран болдубу, же болбосо аты чыккан азыркы учурда шайлоого аттангандардын бир өзү барып акыбалыбызды сурап койдубу? Жок. Ошол эле биздин карапайыздан чыккан азаматтар. Ошол азаматтар ушул жерде азыр турат. Жаштардан түзүлгөн партиянын программасын угуу үчүн чогулган Ош шаарынын тургундарынын көпчүлүгү өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды жакшыртуу жаштардын колунда деп эсептейт. Андыктан алар уккан Эл үмүтү социал-саясий партиясы миграциянын агымын токтотууга, Кыргызстанда окууну бүткөн ар бир студент чет өлкөгө кетпей өз өлкөсүндө татыктуу жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуусуна шарт түзүү сыяктуу максаттарын угуп, жаштарды колдоорун билдиришти. Бардыгыбызда улубуз бар. Келгиле ошол жаштарды колдойлук. Эгер келечек
Кыргызстан келечектин жаштардын колунда. Демек ошолорго берсек биз өзүбүздүн добушубузду, алар Кыргызстанды бийик даражага, бай өлкөгө, көз карандысыз өлкөгө жеткизет деген үмүттөмүн. Кыргызымыздын иш болсун, өнүксүн. Жаштар кийип туруп, Эртең жаштар кичине бир экономиканы көтөрөт деген менде неме кылып атам да. Ошондуктан мен 100% колдойм. Мен семьям менен, тууган уруктар эл үмүтү деген партияны колдойбуз. Жолугушуунун жүрүшүндө Эл үмүтү социал-саясий партиясы элдин үнүн угуу максатында үмүт капсуласын уюштуруп, капсулага элдин үмүтү салынды. Суроолорго толгон капсула Баткен жана Жалал Абад облустарына жөнөтүлөт. Ошондой эле шаар тургундары партиянын өкүлдөрүнө көйгөйлөрүн айтышып, кызыктырган суроолорун беришти. Мен 15 жыл болсо стадиондо подвалда жашаганмын. Канча жыл, канча партияларды шайлады, канча президент, канча мэр кетти, бирок мен жашоом өзгөргөн жок. Мен дагы ойлоймун, үмүт кылам, ушу жаштарды шайласак, келечекте ушундай мага окшогон адамдардын жашоосу өзгөрөбү деген үмүттөмүн. Мен силерди колдойм. Ел үмүтүндө жалаң спортсмен жаштар мынери жанып аткан таза жигиттер ыңтылып атат. Азыркы мен силерди ушул жерде карап туруп, карагыла, журналистиңер бар, МВД милициялар бар, медицина бар, нотариус бар, карапайым эл мугалим баары бар экен. Бу шунчалык бириккениңерге ооматыңарды берсин баарыңарды. Şu el жұрт biz albatta sizlerdi kolдайбыз. Силерден үміт чоң. Жолугушууга келген тургундардын арасынан көбү жаштарга ишеним билдиришти. Анткени элдин мүдөөсү, каалоосу да жаштар келип, элдин үмүтүн актаса деген ишеними.